Мен Кара Дөбө айылынын тургуну Мамбеткулова Галиямын. Абдыкеримова Гүлмиранын кошунасы болом. Кара Дөбөдө жашайбыз. Ушунун оорусуна тууралуу бүт кыргыз калкыбыз анча мынча болсо да кошумча кылдык элек, бирок акыбетибиз кайтпай калды. Кайтса жакшы болмок. Анан калган акчаны эми башка ооруларга пайдасы тийсин деп болгону М-банк менен 130 000 чогулуптур. 30 000 буларга жардамга берилди. 100 000 болсо башка ооруларга жардамы тийсин деп ошо жака берилип атат. Айыл ичиндеги чогулган акчаларды мечитке Куран окутуп, анан мечиттегилер менен акылдашып, алар макул болсо, биздин айылыбыздагы ооруп аткан бегайымга жардам кылсакпы деген ойдо болуп атышат. Анан чогуу чаран чечишет го. Эми ушул жардам берген элдин баарына рахматыбызды айтабыз, башка эмне дейбиз. Гүлмиранын болсо жаткан жери жайлуу болсун, баарына арбагы ыраазы болсун. Кудай силерге узун өмүр берсин. Ынтымактуу болгула эми. Жакшылыктар болсун мындан ары. Коомдук фондко кайрылганда Азамат Байматовго кайрылышкан булар. Ошонун жардамы менен ошо 130 000 чогулган. Азыр Индияда дагы биздин жердештерден экөө азыр операция алдында турат экен. Ошо 100 000 возврат кылып атканга ошолорго жардамы тийсин деп возврат кылып атышат. Булар өзүлөрүнүн эрки менен эл дагы ыраазы болсун, Кудай да ыраазы болсун, арбагы да ыраазы болсун деп өзүлөрүнүн эрки менен кайра возврат кылышты. Баймаматов өзү келди, мына чогуу отурабыз ушул жерде. Эл да ыраазы болсун. Салам алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө мен бул видеонун кайрылуусун кабыл алып, ушул элге журтка тийгизген бир пайдабызды тийип калса экен, ар бир үйдө эне аман болсо экен, балдары дегеде бир бүтүндө бир жашаса экен деген жакшы үмүттөр жашайт. Инсандык, бир адамдык ой жүгүтү менен элибизге журтубузга бир зыяныбыз тийбей, пайдабыз тийсе экен деген жакшы үмүт менен мына ушул Гүлмира эжекенин дагы ден соолугунун жакшырып кетишине болгон аракет жумшалып, ушул пайдабыз тийсе экен деген аракет жүрүп, анан биз азыр апабыз айткандай Кудайдын буйругу жазмыш экен, жараткандын буйругуна эч ким каршы чыга албайт, эч кимибиз каршы чыга албайбыз. Буйрук экен, анан аэропортко чейин барып, аэропорттон учайын деген күнү билет алынып, үй бүлөсү, мына кыздары, өмүрлүк жары, жакындары, бир туугандары баары болгон аракеттерин топтоп жыйнап аракет кылышып, анан ушул айыл элине да рахмат, ушул айылдаштар да аябай жакшы бир жакындан жардам көрсөтүп, элиме журтума рахмат, кыргызым, ушул боордоштор, мекендештер, алыста турсаңар дагы жакындан кол сунуп, колдоо көрсөтүп, ушул жаңы эле чыгарылган ушул чыккан видеолордо ушул кол сунган колуңуздардан чогулган каражаттар максатына жетпей калды. Бүгүнкү күндө ошол Гүлмира эжекебиз жер жастанып жатат экен, анын арбагы ыраазы болсун экен деп, биздин фонддун дагы алдыга койгон ушундай бир иш алып баруусунда ошол чогулган каражат максаттуу пайдаланыштыгын дагы мүмкүн болушунча тартипке салып келебиз да. Ошол учурда барып Индияга барып жакшырып келгенден кийин дагы артып калган акчасы болсо кийинки муктажга берсин үчүн ушундай бир келишимдер бар. Ал эми эгер Кудайдын жазмышы болуп, буйругу болуп дүйнөдөн өтүп кетсе, ошол чогулган каражаттагы элден чогулган акча элге кетүүсүн биз эскертип келишим кылган. Бирок ушул нерсенин баарын эске алган ушул үй-бүлөдөгү биздин агабызга биз ыраазычылык билдиребиз. Эмнеге дегенде, ошол бүгүнкү күндө Индияда жаткан мекендештерибизге ушул 100 000 сом азырына бул жерде берилди. Урматтуу мекендештер, сиздерден келген аманат акча ошол дарекке жетүү үчүн. Анткени биз жашоодо бар кезде көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен. Сыйлашуунун, бакташуунун, көңүл көтөрүүнүн. Бирок дүйнөдөн кимибиз болсо дагы өтсөк дагы бир эле мүмкүнчүлүк калат экен. Аркада окуя турган Куран. Ошон үчүн Кудай буйруса ушул
ооруп аткан адамдарга жакшырып кетсин. Ушул берилип аткан акча дагы кимге берилип аткан болсо ушул адамдарга жакшырып кетсин. Анан сиздер болсо кайрат кылыңыздар, сабыр кылыңыздар. Ошол жалпы элге амандык, ынтымак, биримдик Кудай буйрса. Ооруп аткандардын баары жакшырышын жараткан насип кылсын, эч ким оорубасын. Ооба, ушунун пайдасы тийип эми Индияга кеткендер дагы аман эсен аягып келишсин.